Нарын облусуна караштуу Жергөчкө айылынын тургундарында салтанаттуу маанай, өзгөчө бөбөктөрдүн кубанычына чек жок. Себеби бийик тоолуу бул кыштактын бала бакчасында алар үчүн атайын эко аянтчасы ачылып, өспүрүмдөргө жакшы жаңылык болуп турган учур. Манан ошентип жан жаныбарлар адамга келип кайрайткан экен дейт. Бүгүн биздин чакан айылда ушул эко аянтчанын ачылышы болуп, биздин бала бакчанын жаш мундарын калыптандырууда өнүгүү өсүүсүнө бир жакшы бир шарт түзүлүп атат. Ошонун натыйжасында биз ойлойбуз, мындан ары дагы табият менен, жаратылыш менен ошол эле учурда баягы тарбиялоону бала бакчадан баштап, бүгүнкү күндө коомго жалпы аймакка жайылтабыз деген ойдобуз. Аты айтып тургандай эле эко аянтчада балдар оюн менен табиятты таанып билүүгө, өзгөчө ага аяр мамиле жасоого багытталган атайын аянтчалар каралган. Кыргызстандын керемет кооз жерлери, анда байырлаган жан жаныбарлардын сүрөттөрү түшүрүлгөн түшүндүрмө такталар аркылуу маалыматтарды так алууга шарттар түзүлгөн. Табиятты таануу, экологиялык аянтча куруп берели деген. Келечек буунду тарбиялоодо, өстүрүүдө, ошо жаратылыштык коргоодогу билимди берүүдө аябагандай зор таасир этүүчү бизге көптөгөн курал жарактарын алып келип берди. Ушундай проектилер көбүрөөк болуп, жалпы биздин балдарыбыз, келечек муунубуз ушул жаратылышты коргоодо билимин өркүндөтсө демекчибиз. Бул саамалыкты Германиянын Табиатты коргоо союзунун Кыргызстандагы филиалы колго алып ишке ашырды. Андан тышкары эко аянтчанын жабдуулары толугу менен табигый жана экинчи колдонуудагы материалдардан жасалып, тарбиячыларга усул катары келтирилген. Белгилей кетсек, аталган уюмдун кызматкерлери аларды өз колдору менен экологиялык таза материалдардан жасашкан. Экологиялык билимдер балдарга тарбиядан башка дагы 2024-жыл биздин экологиялык билим берүү жылы деп Кыргызстандын билим берүү министрлиги жана биздин табиатты коргоо, Германиянын табиатты коргоо союзунун ортосунда меморандумдун чегинде ошо экологиялык билим берүү жылы деп белгиленген. Ошонун чегинде ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп атат. Бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты ушул Жергөчкө айылындагы бала бакчада экологиялык өзүнчө бир бурч ачып берүү максаты болгон. Анан ушул экологиялык бурч балдардын мындан аркы билим алуусуна, аң сезиминин көтөрүлүүсүнө, тарбия алуусуна бир аз болсо да көмөк болот деген максат, оюбуз бар. Жергөчкө айылындагы бул ак ниет айгүл бала бакчасы учурда 50 орунга багытталган. Айланасы кумуштай кооз жаратылыш менен курчалып, табият менен сырдашып, бирге өсүп жаткан бөбөктөр үчүн эко аянтчанын ачылышы аларга айлана чөйрөгө аяр мамиле жасап, шайкеш жашоого да жардам берет. Биз балдарды тарбиялоодо жалгыз эле башка нерсеге үйрөтө бербестен, ушу мына бүгүнкү курулган жаратылыш жөнүндөгү паркыбыз менен бирдикте балдарга табият менен таттуу мамиледе болууга, аяр мамиле жасоого үйрөтүүгө чоң салымыбызды кошобуз жана ар бир сабагыбызда колдонгонго аракет кылабыз. Белгилей кетсек, учурда республиканын ар аймактарында Жашыл Мурас улуттук компаниясы боюнча ар кандай иштер жүргүзүлүп келет. Ал эми бул демилгени Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров сунуштаган. Мурат Жолукеев, Эсен Үсөнов, УТРК Чүй.